Азыр кошулуу жатыр. Мен азыр бир сунуш бар эле. Өлкөбүздө Баткен облусуна өзгөчө макам берүү маселеси кызуу талкууларды жаратып жатат. Баткен облусунун чек ара кырдаалы оор болгондуктан буга чейин да бир канча ирет өзгөчө макам берүү маселеси көтөрүлүп, муну менен көптөгөн жагдайды чечсе боло турганы айтылып келген. Өзгөчө макам берүүдө эмнелерге көңүл бурулат? Баткенге макам берүү менен эмне өзгөрөт? Мындай суроолор көпчүлүктү кызыктырып жатат. Атайын мыйзам март-апрель айларында иштелип чыгып, май айында мыйзам долбоору кароого жиберилген. Жогорку кеңеште 2 жыйын өтүп, жумушчу топ түзүлгөн. Учурда Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топ уюшкандыкта иш алып барууда. Биз контейнер койгон элек бул жерге. Кесип туруп машина өтпөйт, бала чага түшүп кетпесин, кененирээк өтсүн депчи 2 жарым. Жумушчу топтун курамында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев баштаган, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жетекчисинин орун басары, Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу аймактык өнүгүү мамлекеттик агенттигинин директору, республиканын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары, тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү, аялдар укугун коргоо боюнча Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү жана айыл багытындагы көз карандысыз эксперттер бар. Алар Баткен облусунун өнүктүрүү программасына маанилүү жана зарыл иш-чаралардын камтылышы үчүн маселени жеринде көрүү максатында Баткен облусуна атайын иш сапары менен келип, көйгөйлөрдү жеринде иликтеп көрүүгө аракет жасашты. Бизде жана Кулундуда хвостовой жагыбызда проблема бар. Наращивать этиш керек муну. Азыр ошол жерде 3 күп суу максимально алып бара турган болсо 3 күп ошо жанагы агарык деген жана арызданып. Ошол Баткенди өнүктүрүү программасы менен кошо өзүңүздөр билгендей, мына азыркы убакта Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде Баткендин өзгөчө макамына тиешелүү 5 мыйзам долбоору ушу министрлер кабинети тарабынан киргизилген. Мына биринчи окуудан өттү. Кудай буйрса кийинки жумада жогорку кеңеште экинчи окууда каралат. Мына ушул жерде дагы ушул Баткенди өзгөчө макамын берүү эмнени алып келет деген баягы суроо турат. Бул жерде албетте ушул Кудай буйрса Баткендин өзгөчө макамына тиешелүү 5 мыйзам өткөрсө, Кудай кааласа ал ушул Баткенге өзгөчө инвестициялык режимди түзүүгө, өзгөчө салык режимин түзүүгө, жеңилдетилген мамлекеттик сатып алуулар механизмин киргизүүгө жана жеңилдетилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алып келет. Бул албетте ушул жергиликтүү элдин мындай бир жашоо шартына мыкты шарттарды түзөт. Жумушчу топтун иш сапарынын алгачкы кадамдары Баткен облусунун Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын Сада участкасы, Интернационал, Максат, Жаңы жер жана Борбордук айылдарын жеринен кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, көйгөйлөр менен жеринде таанышты. Биринчиден ошол жергиликтүү эл менен жолугуу аркылуу ошол негизги багыттарды дагы бир сыйра тактап чыгуу, ошол эле экономикалык мүмкүнчүлүктөр, социалдык маселелер, инфраструктураны өнүктүрүү, жагымдуу шарттарды түзүүгө окшогон нерселерди ушул жергиликтүү калктын катышуусунда, жергиликтүү бийликтин жана ошол жергиликтүү жарандык коомдук уюмдардын катышуусунда ошол талкуулар 2 күндөн бери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө азыр биз ошол Саркент дарыясындагы атайын ирригациялык долбоордун мүмкүнчүлүктөрүн талкууладык. Бүгүнкү күндө ошол Саркент дарыясын буруп атайын ушул жүкерди куруу аркылуу бүгүнкү күндө суу ирригация маселесин гана эмес, бул жерде ошол кичи ГЭСтерди курууга да мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошондуктан биз инвесторлорду тартуу жана ушул долбоордун техника экономикалык негиздемесин даярдоо боюнча атайын тапшырмалар да берилди. Ошондой эле кыргыз-тажик кагылышында талкаланган жеке үйлөрдүн жана соода түйүндөрдүн курулуш иштери менен таанышып, жарандардын өздүгүн аныктаган документтерин калыбына келтирүү маселелерин талкуулашты. Мындан сырткары Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын Кулунду каналынын башкы суу бөлүштүрүү заборунун курулуш иштери менен таанышып, жергиликтүү жарандар менен пикир алышып, көйгөйлөрүн угушту. 6 кубтан 12 кубка чейин жеткирилип, ошол багытта да иштер жүрүп жатат. Эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, кошумча 1800 гектар жер өздөштүрүлөт жана 3100 гектар жердин суу берүүсү жакшырат. Андан тышкары ал жерде жанагы Кулунду каналынын
ички чарбалык кулдук каналыны дагы оңдоо маселеси көтөрүлдү. Эгер ошону эме кылсак, ошол кулунду айыл өкмөтүнүн жанагы акырындагы 2800 гектар жердин суу берүүсү жакшырып туруп, ошол жерден кошумча дагы жерлер өздөштүрүлөт. Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун иш сапарынын кийинки бөлүгү Баткен районунун Ак Татыр, Ак Сай, Самаркандик айыл аймактарында улантылып, бир катар көйгөйлөрдү жеринен көрүп чыкты. Жумушчу топтун өкүлдөрү Баткен облусунда көптөгөн көйгөйлөрдүн аныкталганын айтып, сунуштардын баарын эске ала тургандыгын белгилешти. Бұл макамдын алкагында биз мыйзамдын негизинде салыктан жеңилдиктерди берүү каралып атат. Бул абдан чоң жардам болуп эсептелет. Анткени деген ошол ишкерлерге жана биздин жөнөкөй жарандарга көп салыктын түрлөрү боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин бошотуулар сунушталууда. Мындан тышкары ушул башка областтарга мисал алсак бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча мамлекеттик кепилдиктерди инвестиция долбоорлоруна бөгөт коюлган болсо, биз ушул Баткендин атайын макамын эске алуу менен ушул Баткенге инвесторлор келсе, биз мамлекеттик кепилдик берүү механизмдерин да карадык да. Бул абдан жакшы түрткү болот. Анткени деген ошол инвесторлор эгерде ошол кандайдыр бир кооптондуруулар болсо, же болсо жергиликтүү бир шарттарга ыңгай келбей калып инвестициялар жоготуулар болсо, алардын кепилдиги болот. Ошол жумушчу орундарды түзүп, ошол инвестицияларды алып келип жаңы ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан бул кадамга дагы өкмөт ушул атайын макамды эске алуу менен барып атат да. Ошондой эле жумушчу топ чек ара айылдарын жеринен кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп көйгөйлөрүн угушту. Андан соң эл менен жолугушуп, алардын сунуш пикирлерин кабыл алышты. Өзгөчө суу маселеси тууралуу суроолордун көптүгү көйгөйдү тез арада чечүүгө негиз болоорун көрсөттү. Тобу Баткен өнүктүрүү программасын жазып тим болбой, программа бойдон, стратегиялык документ бойдон эле калбай, аны ишке ашыруу атайын жол картасында жазууну пландап атабыз. Ал жерде так каржы булактары, мөөнөттөрү так көрсөтүлөт. Баткен өнүктүрүү программасы 2021-2035 пландалып атат. Бул 15 жылга чейинки мөөнөт. Ошол жерде толугу менен ар бир жасала турган иштин, ошол эле суу багытында, жер багытында, токой багытында, өнөр жай, кен багытында ар кайсы ошол иш-чаралардын так аттары, мөөнөттөрү, жылдары жана каржы булактары тагдана көрсөтүлөт. Бул ушул Баткен областынын өнүгүүгө мындай бир зор шарт. Мына бүгүнкү күндө Баткен областында өзүнчө макам берүү боюнча мыйзам биринчи окууда каралып бүткөн. Азыр жакындыкы арада экинчи окууга киргизилет. Бул жерде ошол экинчи окууда бизге бир топ сын пикирлер айтылган, сунуштар берилген. Ошол сунуштарды биз киргизип кетүү боюнча дагы иш алып барылып атат. Экинчи маселе, бул жерде Баткен областын өнүктүрүү боюнча дагы концепция кабыл алуу алдында турабыз. Бул концепцияны кабыл алуудан мурун биз азыр мына ар бир 2 күндөн бери жергиликтүү эл менен, айылдар менен, баардык кишилер менен пикир алмашып жүрүп атат. Именно жол боюнча ала турган болсок, бул жерде аябай көп сын пикирлер түшүп атат, сунуштар то есть. Бул жерде биздин министрликке караштуу жолдорду калыбына келтирүү боюнча, мына өзүңүздөр билесиздер, былтыр мурдагы жылдары бул Баткен областында сел жүрүп, калыбына келтирүү иштерин аягына чыгаруу боюнча дагы сунуштарды айтышып атат. Биз мунун бардыгын 1-2 күн ичинде баарын топтоп, өзүбүздүн сунушубузду беребиз баардык жолдор боюнча. Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун иш сапарынын кийинки бөлүгү Баткен шаарында болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун онлайн катышуусу менен уюштурулган жыйын облустун өнүктүрүү программасына айтылган сунуш пикирлер жана калыбына келтирүү иштердин жүрүшү талкууланып, айрым маселелерди жеринен чечилишин шарттады. Ушул барып көргөнүңүздөр, мен ойлойм, жакшы пайда бериш керек. Ушул мыйзам долбоорун толук кандып иштеп чыгуу, экинчи окууда дагы керек болсо дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Айбек Жанышбекович, Айнур Алмазбековна катышып атат, урматтуу депутатыбыз. Ушул экинчи окууда максималдуу түрдө кошумча алымчалар кириш керек.
ушул мыйзам негизинде, ушул программа негизинде бекитилсе экен деген ой менен бүгүнкү күндө иш-чаралар жүргүзүп атабыз да. Бул деген кайсы кызматкер келбесе дагы ошону ишке ашырыш, ошол милдеттенмеси ошол жерде программада жазылып турат. Кандай аткарылат? Ал деген тиги Жунушалиев ушуну кылыш керек деген эмес. Бул ошо биринчи вице-премьерге тиешелүү маселелери, башка жетекчилерге тиешелүү маселелер коюлуп бекитилип кетет да. Ошондуктан биз айтып атабыз, ушундай нерседен баштаганыбыз эң негизги максаты. Бул деген ишке ашырылыш керек. Бул деген милдеттенмелер мыйзам негизинде, токтом тиешелүү чечимдер негизинде бекитилиш керек. Пикирлерди өзгөчө, элдин да пикирин ошол жерден биротоло дагы тактай келиңиздер. Жыйында Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 4-майындагы Баткен облусунун чек ара айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезекте чукул чараларды көрүү жөнүндөгү номер 113 буйругуна ылайык аткарылып жаткан жумуштар тууралуу маалыматтар айтылды. Бир-бирде жетиш үчүн бир чоң демилгенин башында турган бул деген жана Баткенге жардам деген ушундай бир гуманитардык иш-чаралар жүргүзүлгөн болчу. Күйүп кеткен үйлөр азыр 140-ка жетти. 140 үйдөн курулушу болуп атат. Кудай буйрса 10 күндүн ичинде, узагы мен 15 күндө баарынын пайдалуу бүтөт. Азыр куроо иштери башталды. Кече бир үйдү курап, комиссия менен барып көрүп келдик. Эми азыр жаңы технологиядагы заманбап сип панелдер экен. Кудай буйрса азыр мамлекет тарабынан ушу МЧСтен дагы күчтү тартабыз деп бүгүн пландаштырдык. Кудай буйрса тездетип, баары ушу мамлекет тарабынан курулуп аткан сос объекттер, шейит каза болгондордун 36 үйү баарыны акыркысын ушу 31 августка тапшырабыз деген үмүттөбүз. Ал эми социалдык фонддун өкүлү Баткен облусунда 61.531 жаран пенсия алганын белгилеп, 333 миллион сомдук акча төлөнөрүн маалымдады. Ошондой эле чек арадагы куралдуу кол салууда каза болгондордун үй бүлөсүнөн 10 адам кайрылгандыгын билдирип, баарынын пенсиялары төлөнүп жатканын айтты. Жолдун курулушу, мына ушу жалпы жасалып аткан калыбына келтирүү иштерин кыдырып чыктык. Мына ушул жумушчу топтун курамында жогорку кеңештин депутаттары да болгондуктан жумушчу топтун Баткенге болгон иш сапары менен жалгыз эле эл өкүлү Айнура Аскарова келген. Ал калыбына келтирүү иштери жакшы эле жүрүп жатканын айтып, айрым жумушчулардын аздыгы сыяктуу көйгөйлөр бар экенин белгиледи. Депутат айымга жергиликтүү жашоочулар абал турукташкан менен коркуу сезими болуп жатканын, ирригация маселелерин, суу көйгөйүн, мал ичкен суун эле ичип жатышкандыгын айтышкан. Ал өз сөзүндө Баткен облусунда таза суу менен сугатуу эң негизги көйгөй экендигин баса белгиледи. Курулуш иштерин өз мөөнөтүндө бүтүрүү үчүн кошумча өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жумушчу күч колдоо сураган жетекчилер бул маселени министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго айтып, маселени жыйын учурунда чечишти. Өзүңүздөр билесиздер, жалпы Кыргызстан боюнча эле ушу ирригациялык маселесинде көйгөй бар. Негизинен каналдарыбыздын баары 60-, 70-, 80 жылдары салынып эскирген. Анан ушул менин билишимче 83 миллионбу сиздердин сураган каражат ушул кээ бир айылдарда ушу мал ичкен сууну эле ичип атышат. Андай айылдарда жок эмес, аны да көрдүк. Жакынкы аралыкта тез ушул маселеге тез чечүү маселесинин үстүндө иштеп туруп, ушул жерге частность алсак, ушул Керметов участогуна жанагы глубинный скважина деп коет, тике сокудук курсак, биз 6 оду сурап атабыз бул жерге. Ошол эле мезгилде Паскарык 6 оду, андан кийин Орто Сайга 6 оду сурап, поливной суудун маселесин чечсек деп атабыз. Биз эгерде ушул маселени чечсек, мына өзүңүзгө көрүп турат, азыр мына суу чыгып турат, бул айылдын камтылып атат, бирок өйдөдөн дагы жер берилди. Ошону чечиш үчүн ошо скважинаны курушубуз керек болот да. Анан ошол эле мезгилде биз ошо 6-оонун 3-өөнү бул жерде 3-өөнү таза суу катары пайдаланабыз. Жанагы Паскарык, Орто Сай, Самаркандагы айылдарына таза суу резервуарга камап туруп, таза суу катары алып кетебиз, өзүнүн угу менен барат.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү аракеттеринде болгон сунуштардын баары эске алынары айтылды. Өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу үчүн жумушчу топко кошулган ар бир жетекчиликтин бүгүнкү күндө аткарып жаткан жоопкерчилиги эскертилди. Жумушчу топко кирген жетекчилер сунушталган маселени программага камтып киргизүүсү керек. Ар бир айтылган сунуш кагаз жүзүндө калбай ишке ашырылышы кажет. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамынын жыйынтыгы менен жакшы бир жетишкендикке жетишебиз деген ойдо экендигин жетекчилер да кошумчалашты. Бүгүнкү күндө идеология катарында карасак, мындай сезим катары ушул мыйзам чыгып, өзгөчө макамы берилди десе дагы эл мындай бир кандай бир эме менен кабыл алат да, бир ушундай багыт бар экен, мамлекетте максаты бар экен деген ойго келет да. Мыйзам долбоорун жазып эле биз отура берсек деле болмок, бирок биз андай эмес. Биз мыйзам долбоорун жазгандан кийин бир ай толук кандуу коомчулук коомдук талкууга чыгардык. Бир ай толугу менен турду. Мына бизге сын айтылбады, мына окуялар өткөндөн кийин мыйзамын көтөрүп кел деп. Жок, бул деген бир ай мурун уже коомдук талкууга чыгарылган болчу. Андан сырткары жогорку кеңеште талкуу өткөндөн кийин биз отура бербестен мына 2-3 жыйын өткөрдүк. Мына талкуу болду. Депутаттар сын пикирден сырткары дагы бир конструктивдүү сунуштар түштү. Ошону дагы иштеп чыгарып деп мыйзам жогорку кеңешке киргенден баштап бүгүнкү күнгө чейин бир нече жолу иштелип чыккан. Бир мыйзамды эле алып барып аткан жери жок. Ошондо иштеп, мына биргелешип, бир жакшы бышкан мыйзам болсо экен деген ойдобуз да. Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун иш аракеттери Кадамжай районунан жана Кызылкая шаарынан улантылды. Ошондой килеген завод. Аны иштетиш керек. Машина строительный завод. Большущий завод. Раньше иштеп аткан. Аябай техникалар чыгарып. Сунуш ошол завод ишке киргизиш керек. По целевому назначению иштесин. Азыр аны билбейбиз, азыр частныйда. Жер боюнча эң эле биздин чоң көйгөйүбүз бул административдик территория боюнча. Ошол маселени көп жылдан бери козгойбуз. Шаардын тарыхы 123 жыл болду. Ошодон бери шаардын чеги жок. 3-4 шаардагы аэропортторду ишке киргизүү боюнча ремонт иштери жүргүзүп келатат да. Мына жакында эле Испанияныкы да жакында ишке кирди, Баткендики кирди. Мына азыр буга чейин жумасына бир рейс болсо, мына азыр 2-3 рейске чейин ачылып келатат. Мен ойлоп атам, бул авиацияны бул деле один из приоритетов өнүктүрүүчү. Себеби дегенде малый авиация деген бар, туризм келатат, аны менен кошо мына эми Кызылкаяда дагы аэропорт болсо, шаттл болсо, аны дагы иштетип, анализ кылып жүргүзүп. Темир жол дагы бар эле, Айыл чарба багытында ошол айылда жайгашкан жайыттарды ижарага берсеңиздер, ошону өздөштүрсөк деген маселе чыгып атат. Эми азыр жайыт мыйзамынын негизинде аны өздөштүрүүгө бергенге болбойт, бирок ошол жерге бактарак эгип, мөмө жемиш бактарын эгип иштетсе болот. Бирок бул жайыт негизинен мамлекеттик менчик болгонуна байланыштуу бул менчикке кетпейт. Ошондуктан убактылуу ошол таштак жайыттарды жанагы жайыт белеттери ала албай жайыт катары иштетилбей турган жерлерди убактылуу алып иштетсе болот деп бүт ошондой түшүнүктөрдү жерлерде бердик. Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбооруна сунуштар дагы деле топтолуп берилип жатат. Частно-государственное партнерство, мамлекеттик ишкана менен партнерство, ошону кайрадан мыйзам кабыл алып, ишкерлерге жетекчилер башкача мамиле кылыш керек деген маанинде. Анын үстүгө мисалы Кыргыз-Орус фонду жана башка фонддор акча каражатыны бөлүүдө. Мисалы калганда биз эми билебиз, мурда колхоз совхоз бар эле дагы ишти бардыгыны колхоз совхоздар иш менен камсыз кылат эле элди. Азыр колхоз совхоз жок дагы, азыр эми банктар бар. Банктар элди иш менен камсыз кылып жатат. Бирок кандай деңгээлде эми ошону дагы өзгөртүш керек. Бүгүнкү күндөгү экономиканы көтөрүү үчүн жанагы тендер дегенди мисалы жоготуш керек. Тендер деген бул болбогон иш да.
ошого окшогон өзгөрүүлөрдү биз күтүп атабыз. Ал эми көйгөйдү жеринен көрүү менен калк мүдөөсү орундалып, Баткен облусунун эли үмүт артып турган бир катар маселелердин чечилишине негиз болоору күтүлүүдө. Каныша Яшимова, Бакыт Саитов, Максат Акылбеков, Баткен телеканалы. Деген ой пикирдебиз.